болуп да. Мынакей урматтуу коллегалар, өзүңөр жакшы билесиңер, мынакей мурда бизде Кыргызстанда абдан печенье чыгарган, конфет чыгарган, шоколад чыгарган фабрикалар толтура болчу да. Бир да калган жок. Бул жанагы мунун кесепети эмне болду? Мунун кесепети жана Рошин деген компания кирди. Ошол Рошин компания киргенден кийин биздин татууларды өндүрүүчү фабрикалар бардыгы талкаланды, жок болду. Шоколад, карамель, кыскасы бардык татуулар чыгарылган заводдор жоголду. Мынакей Казакстан мамлекетине киргизбей койду эле, аларда бүт бара татуу чыгарыш заводдору сакталып калды. Фабрикаларчы, бизде такыр жок. Ошондой эле ушуна татууларды чыгарган компаниялардын азыр кейпи мынакей суу чыгарган биздин жеке ишкерлердин эмесинде турат да. Мынакей мен атайын сиздерге урматтуу депутаттар алып келдим. Мынакей суу деген мынакей казактын суусу. Мынакей мыналар бардыгы казактын суусу. Биздин азыр мамлекетибизде кыргыздын суун ичпей калдык. Бардыгы казактын суун ичип калдык. Айылга барсаң дагы ушу казактын суусун коет. Мына караңыз. Мунун баасы мынакей 58 сом, мына кыргыздын суу. Кристалл деген кыргыздын суусу, буга конкуренция боло албайт. Булар субсидия алган даякта. Булар азан чыгарат. Мынакей биздин табалар өтпөй турат. Андан тышкары мынакей Ысык Ата, Легенда, Артизан, Жалабат деген биздин татынакай сууларыбыз бар. Булар биздин эч кандай суу өтпөйт. Буларга конкуренция боло албайт. Мына көрдүңүзбү мынакей? Мынакей клубника менен чыгарылган, мына мята менен чыгарылган, мынакей лимон менен чыгарылган. Бизде андай суулар жок. Бар, бирок мынакей буга конкуренция боло албайт. Ушуларды мынакей ата мекендик өндүрүүчүлөрдү мынакей 5 компания урматтуу атыңыз ким? Назарбек мырза, мынакей Мону Жалабатты колдош үчүн, Артизианды колдош үчүн, Легенданы колдош үчүн, Ысык Атаны колдош үчүн, Кристалды колдош үчүн эмне жумуш жасадыңыз? Айтып бериңизчи, эмне мунаны биринчи эмеге полкага кизип койгонбуз. Барып казактын суун алабыз. Кыргыз суун ичсек бизди тешип чыгат. Болбойт. Ушуну сиз жара колдонбойсуңарбы? Мына силердин жумушуңар. Ар бир сүпө торговый центрлерге бирден заместителер бар коюп койбойсуңарбы? Контролдо койсуңарбы? Андай жумуш жасабайсыңар. Кабинеттен чыккыңар келбейт. Мына сизге жумуш. Эмне жумуш жасап атасыңар? Айтып бериңизчи мына. Өтпөйт мына кыргыздын суу өтпөйт, мына казактын суун ичип атабыз. Ушу боюнча эмне жумуш жасап бердиңиз? Айтып бериңиз мына. Жооп жок. Жооп бар. Айтыңыз. Биз бүгүнкү күндө Евразия экономикалык бирлигинде 5 мамлекет бар. 5 мамлекет ички бирдиктүү рынок бар бизде. Бирдиктүү рынок бар. Биздин товарларыбыз Казакстанга сатылып атат бүгүнкү күндө. Аларда деле ошондой маселе бар. Алардын товарлары бизге деле келип сатылып атат. Эми бул жерде биз ички рынокто эрежелер бар да ал жердечи. Кантип аны биз буза алабыз, буза албайбыз. Ошон үчүн биздин продукция да сатылып атат ал жакта. Мына урматтуу Назарбек мырза, мына өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мына Туркиядачы башка мамлекеттин суун сатырбайт экен. Өзүңөрдүн суун ичесиңер депчи. Өзбекстан мамлекетинде эле ушундай. Мына апарып көрүңүзчү, кыргыздын суусун албайт. Жок, өзбектин суун ичебиз дейт. Башка көпчүлүк мамлекеттерде ушундай. Макул сатсын, эч кандай маселе жок. Сатсын. Бирок биздин сууларга мындай баасын бир аз эметип коюш керек да. Биздин сууларга караганда бир аз кымбатыраак кылып коюш керек. Же болбосо мынакей азыр өзүңүз деле азыр мындай мага ишенбесеңиз, барып торговый точкаларга барып көрсөңүз, мына биздин ата мекендик суулар полканын арт жагында турат, чаң басыпчы. Ал суу деген суулар казактын суусу полканын биринчи рядында турат. Конечно, ошонун суун алат да. Тим эле жаркылдап турса, мына допустим, Легенда деген суу, эмне деген суу бул? Мына карагылачы. Мына жаркылдап турат. Буну албайт. Анткени тиги эменин суусун биринчи полкаларга коюп койгон. Мына биздин ата мекендикти өндүрүш силердин саясатыңар. Керек болсо ушул именно ушул жумуштарды силер жасашыңар керек болчу. Не сидеть в кабинетах. Рахмат. Жооп бересизби?
Эми колдон келишинче аракет кылып иштеп атабыз, Жеңишбек Шаймаматович. Эми сиздин сунуштарыңыз, пикир эме эске алынат. Жеңишбек Шаймаматович, сөз барбы? Кошумча, урматтуу төрага, урматтуу чакырылган коноктор, мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу суулардын баарын пакетке салып, тиги экономика министрлигине берип коеюн деп чечтим. Могу жерде 6 бөтөлкө экен, могу жакта Памир жок экен, Памирди унутуп калыптырбыз. Ушунун баардыгын ушу зам министрлер кошуп кабинетине коюп, ушунун сууну карап отуруп иштесин. Эми азыр бизде аябай министр менен зам министрдин баркы кетти да, таштыргызсаң барып зам министр башына тиет. Мына карабайсызбы эми 208 кишиге 8 министр, 1 министр, 7 зам министр. Ушул маселени да караш керекпиз да, урматтуу депутаттар. Эми аппарат мону пакетке салып, эмеге Назарбек Камалдиновичке берип коелу, министрге берип койсун. Рахмат чоң. Болду. Урматтуу депутаттар, анда суроо жооп бүттү. Аны мен дагы бул жерде бир-эки сөз айтып кетейин. Жеңишбек Шаймаматович, эң туура айттыңыз. Башында эле бул өкмөт менен бирдикте биз бул экономика министрлигин карашыбыз керек да, урматтуу депутаттар. Мына канча жолу комитет өтүп атат, булардын баардыгы жок келет да, ар дайым жок келет да. А десең Б дейт, Б десең А дейт. Анан азыр мына суроо бердиңиз, канча зам министр бар десе, өздөрү бири-бирин карап атат. Даже булар бири-бирин даже тааныбайт окшойт. Кимиси кайсы тармакты көзөмөл кылып атат, даже буну деле мен көзүм жетпей атат да бүгүнкү күндө.